жылы жол чарбасынын конторасы болуп курулган эски имаратта Каражыгач айыл өкмөтүнө караштуу Дардактөбө айылынын балдары башталгыч классында билим алып жүрүштү. Жыл сайын балдардын саны өсүп, тар бөлмөлөрдө батпай 3 мөөнөт менен окуп кыйналып келишкен. Кичинекей мектепте тыгылышып окуучулар мынагу мектепте өтө тыгылышып 3төн 300 мен 400 мен болуп кеткен. Мына мектеп мына кичинекей болчу, азыр жакшы болду эми. Мындай чоң мектеп жаңгырап курулду. Şu Садыр Жапаров президентибизге да рахмат. Ушунчалык шарттуу эч мындай болгон эмес да. Пайдубалы таш менен курулуп, дубалы кирпич менен тургузулган, чатыры шифер менен жабылган. Мектепте 165 окуучу билим тарбия алып, имарат 4-класстык бөлмөдөн турган. Алардын ичтери тар болгондуктан окуучулар баткан эмес. Жыйындар залы, спорт залы, ашкана жок, класстары жетишпейт эле. 2022 жылдын август айында жаңы 100 орундуу мектептин курулушу башталган. Мектеп 4 блоктон турат. Жалпы сметалык баасы 93 миллион сом. Мектептин курулушу республикалык бюджеттен каралып, азыркы учурда 81 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Аксы районунда бүгүнкү күндө 7 мектептин курулушу жүрүп атат. Анын 3-өсү бүгүн ачылат. Каржылоо бардыгы республикалык бюджеттен. 2023 жылдын 1-сентябрында мектептин 1-2 кабаттарынын курулуш иштери толугу менен бүткөрүлдү. Класс кабинеттерге керектүү эмеректер келип түшүп, класстарга киргизилип, орнотулуп бүттү. Мектептин ашканасынын дубалдары сырдалып бүттү, полу стяжкаланды, кафель басуу иштери калды. Ал жерде бизде спорт зал жок болгон, информатика кабинети жок болгон. Азыркы бул жаңы мектебибизде спорт зал бар. Информатика кабинетибиз бар, ашканабыз, актовой зал, жаңы типтеги жаңы заманбап мектеп салынды. Торгамыш айылында ички жолго асфальт төшөлүүдө каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Буга кошумча аталган аймакта Сары Челек Кызыл Туу унаа жолуна 5 чакырым аралыкка асфальт төшөлөт. Жол курулуш иши 4-5 күндүн аралыгында башталат. Учурда асфальтка чейинки камдоо жумушу жүрүүдө. Биз турган жол бул Каражыгач айыл өкмөтүнө караштуу Торгамыш айылынын Yılı bu koça polnosti jasadık. Bursa 1532 metre uzunu, tuğrası 6 metre. Bugün günde şu asfaltların ayakta nezinde turabız. Кара Суу айыл өкмөтүндө ФАПтын курулушу эл аралык долбоорунун каржылоосунан бүткөрүлдү. Бул курулуш иши айыл элине аба менен суудай зарыл эле. Deni Sak Ulup, Deni Sak өлкөдө биринчи кезекте билим берүү тармагы менен ушу саламаттык сактоого биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Эгерде эки тармакка көңүл бөлбөсөк, анда мамлекетибиздин келечеги кооптуу болуп калат да. Ошон үчүн биз мына акыркы 3 жылда мынакей саламаттык сактоо тармагына, билим берүү тармагына эбегейсиз чоң көңүл бөлүнүп атат бүгүнкү бийлик тарабынан. Кара Суу айыл өкмөтүндөгү Карамырзакул Назаров жалпы орто билим берүүчү мекемесинин жаңы курулушу быйылкы окуу жылында пайдаланууга берилди. 2 кабат заманбап бул мектептин бүткөрүлгөнүнө жергиликтүү элдин кубанычтары чексиз. Анткени 1 кабат эски мектепте 2 мөөнөт менен балдар билим алышчу. Мына быйыл өлкө боюнча 501 объекттүү масштабтуу курулуштар жүргүзүп жатабыз. 8,8 миллиард сом акча бөлдүк. Анын арасында 204 мектеп бар. Ошонун 100-ün быйыл бүтүрөбүз. Калган 104-ün эмдиги жылы бүтүрсөк, ошо МЧС жазып берген эски жаман школдорду бүтүрөбүз. Бирок мындан тышкары, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, биз 24-төн 30га чейин 500 1200 бала окуй турган жаңы мектептерди салып турушубуз керек да. Иш-чаранын алкагында Авлетим айыл өкмөтүндөгү номер 25 Калмат Алымкулов атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин жаңы курулушу менен жергиликтүүлөр менен жакындан пикир алмашуу болду. Өлкөбүздөгү социалдык экономикалык бир топ ийгиликтер жана Кыргыз Республикасынын президентинин 100 мектеп курулуш долбоорунун ийгиликтүү аткарылып жатканын жергиликтүүлөр өзгөчө ийгилик катары сыпатташты. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Аксы районунан.